Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз бир менин көрүүчүм айтты эле ушул темага видео жасап бергиле деп. Бул деген жакынкы келечектеги жогорку талапта боло турган кесиптер, кичине азыркы ушул жоголо турган кесиптерди тиеп өтөбүз да. Негизи бүгүнкү күнү ошол жоголуучу же азаюучу профессияларды алсак, мындай профессиялар жоголо турган болот. Бул деген эми бүт жерде бирдей жоголуп кетпейт бир убакта, бирок акырындан азая берет ушул профессиялардын ролу мындай дегенде. Анткени бүгүн көрүп атабыз, дүйнө аябай тез өзгөрүп атат, жасалма акыл өзүнүн басымын катуу кылып жатат. Биринчи, ошол дизайнерлер жоголушу мүмкүн, анткени дизайнерлер бүгүнкү күнү ошол жасалма акылдын жардамы менен алардын жумушу толук жабылууда да. Бүгүнкү күнү сүрөт тартып бер десең же логотип тартып бер десең, же болбосо кандайдыр бир кошумча жаңы продуктунун түрүн тартып бер десең, жасалма акыл аны жасап берет. Анан мындай классикалык дизайнер көбүнчө баягы дизайндарды жасаган. Бүгүнкү күнү ушул жасалма акыл менен колдонуп тезирээк жасайт да. Ошондо кийин жакынкы келечекте жасалма акыл ал нерселерди, жасалгаларды толук өзүнө алышы ыктымал. Толук өзүнө алгандан кийин дизайнерлердин кереги жок болуп калат. Ар бир адам анча мынча компьютерди күйгүзүп алган. Ошол жасалма интеллекттин жардамы менен текст менен болобу, сөз менен болобу керектүү сүрөттү алып алат, керектүү архитектордук көрүнүштү, эскизди тартып алат, керектүү негизи ошол логотипти же болбосо кандайдыр бир жаңы продукттун элесин тартып алат. Бул нерсе бүгүн деле бар болду. Ошол бүгүнкү видеону даярдап атканда көбүнчө сүрөттөр ошол жасалма акылдын жардамы менен жасалды да. Мисалы үчүн эмки кесип бул программисттер аябай көп жыл окушат, 5 жылга чейин окушат. Окуп туруп мыкты программисттер аябай көп акча табат. Бүт дүйнө жүзү боюнча алардын саны 4%дан жалпы жер калкынан ашпайт. Муктаждык чоң, бирок ошонун эсебинен, аркасынан программисттин жумушун жасалма акыл аткара баштады. Жөнөкөй кодду жазганга азыр жөндөмү бар. Жакынкы арада жасалма акыл толук программистте ордуна иштеп калышы ыктымал. Ошондо ар бир адам, ар бир программист болбогон 5 жыл окубаган жөнөкөй эле адам үндүк программалар менен, үндүк командалар менен сүйлөп эле жаңы программаларды жаза алат. Анткени ноу код деген нерсе пайда болуп жатат. Бүгүнкү күнү жөн эле сөз менен же текст менен жазып койсоң, жасалма акыл менен башкарылган атайын коддук системалар программаларды жазып берет. Ушул нерсе азыр тез өнүгүп баратат. Жана ушул нерсе бүгүнкү күнү бар. Эмки бул экономисттер. Бүгүнкү күнү экономисттердин жумушун жасалма акыл жеңил аткарып коюп атат. Мен деле өзүм экономистмин. Мага маалымат керек болгондо мурун мен миңдеген ушул булактарды казып, ар бир булакты издеп окусам, бүгүнкү күнү ошол бир эле кнопканы басып койгону менен ошол толук бүт 1000 китепти бир секунданын ичинде жасалма акыл окуп коюп атат да. Мага мындай ток этер жерин даяр доклад кылып бере алат. Ошону менен аркасы менен ушунчалык көп экономисттер керек эмес болуп калат жакынкы келечекте. Кичине сандагы кескин баягы акылы бар мындай экономисттер бүт жумушту өзүлөрү жасап бере алышат. Андан кийин толук экономикалык расчетторду, экономикалык серептерди жасалма акыл интернетке кошулган берип турат дагы. Анда ошол экономисттердин жумушу анчалык актуалдуу эмес болот. Эмкиси бул швеялар. Юристтер, мыйзамчылар бүгүнкү күнү так ошондой эле экономисттерге окшоп, алардын жумушун бүт мыйзамдарды так билип, жасалма акыл жасап калат. Жана бүгүнкү күнү эгерде байкасаңар, кээ бир жасалма акылдар толук юридикалык документтер даярдап берип атышат. Эгерде силерге кандайдыр бир келишим керекпи, ошону даярдап берет да өзү эле. Бүгүнкү күнү юристтин эң жакшы юрист баягы сотко чыгаалчу, баягы соттун астында сүйлөчү кишилер эмгиче керек, бирок бара алардын да ролу азайып баратат, жок болуп кетет. Жана ошол сезондук жумушчу швеялар бүгүнкү күнү аябай мындай кичине
Орда мисалы үчүн бир швея иштейт, аябай тажайт ишинен, анан ага кичинекей маяна башка ордуна, башка ишканадан берсе көбүрөөк, ошол ишканага өтүп кетет. Ошон үчүн швеяларга абдан мындай көз каранды болгон бүгүнкү жеңил өнөр жай ишканалар ыйлап жатышат да. Ошондуктан мисалы үчүн Кытайда жана башка мамлекеттерде толук автоматташтырылган машинелерди жасап атышат. Ал машинкелер швеянын мындай муктаждык жок эле, эч кандай өзүлөрү кийимди тийип беришет. Автоматтык түрдө компьютерге тандап аласыңар кандай кийим кийиш керек экенин. Атайын азыркы тапта киши эле мындай раскройщик материалды алып туруп машинеге салат атайын формага, андан ары машина өзү баарын тигип коет. Азырынча автоматтык түрдө чөнтөк тиккен машиналар чыкты. Анан кадамдан кадамга акырындап ошол толук автоматташтырууга иш барып жатат. Анан сезондук жумушчулар алардын кереги эмес болуп калат. Алардын ордун дрондор басып алат да, жасалма акыл менен коштолгон. Соодагерлер да кереги жок болуп калат. Соода түйүндөрү баягы павильондор, дүкөндөр аяктан көп учурунда ушул дрондор тейлеп калат. Мугалимдер керек эмес болуп калат. Эгерде бүгүнкү күнү ошол мугалимдин таасири дагы эле сакталса, эгерде тирүү адам көзүңөргө карап туруп айткан нерсе, маалымат жеткиликтүүрөөк болсо, ага суроо берип, кандайдыр бир билимди майдалап алганга, эртеси күнү ошол так ошондой эле адамдан айырмаланбаган аябай таасирдүү электрондук мугалимдер пайда боло баштайт. Жасалма акыл менен коштолгон. Дүйнөдөгү эң мыкты мугалимдердин элесин алып туруп, алар ошол элесин, анын көз жылуулугун ушул кайталайт дагы. Анан элге аябай өтүмдүү билим берип калышат. Так ошондой эле андан аркы келечекте билимдер мындай мээге түзмө түз салынып калат да, флешка салгандай эле. Эмки консультант, бүгүнкү күнү ошол консультанттын ордун кайра эле жасалма акыл ошол ээлеп калып атат. Эмки кесип шоферлор керек эмес болуп калат, анткени акырындап бара алардын ордун ошол шоферсуз унаалар, айдоочусуз унаалар ордун ээлеп калышат да. Анткени бүгүнкү күнү Tesla Semi деген грузовик бар, толук автопилот менен коштолгон. Ошого абдан көп эл аралык фирмалар, мисалы үчүн, заказ кылып атышат Илон Маскка. Ошондой сыяктуу грузовиктер, стартаптар жаңы пайда болуп атышат. Алар эгерде ушундай грузовиктерди, фураларды, автофуралар жасаса, ал автофуралар өзүлөрү айдап калат да, айдоочусуз эле. Ал айдоочу ката кетирбейт, уктабайт, тамак сурабайт, маяна сурабайт, бир эле баягы тейлөө, программисттердин тейлөөсүн сурап калат да. Анан завод жумушчусу роботтор азыр акырындан алмаштырып атат. Кытайда заводдордун 40% чейин роботтоштурулган дейт. Бара адам өз жумушун жоготот. Мындай квалификация, ылдыйкы квалификациядагы жумуш толук роботтор менен жасалып калат. Майда айыл чарба дагы азыр жоголот да. Майда айыл чарбалар өзүнүн продукциясын сата албай, ал продукциясы кымбат болуп, аябай көп жолу мындай аракет кылса дагы, субсидия алса да мамлекеттен, алар акырындап бара ошол иши начар болуп калат. Анткени ушул кичинекей эле ферманы ээлеген гидропоникалык системалар, гидропоника менен иштеген фермерлер кичинекей эле жерден, мисалы үчүн, эгерде азыр бир кандайдыр бир гектардан 4-5 тонна кайсы бир продукция алып калсаң, ошол эле бир гектарга гидропоникалык фермаларды орноштурганда, акта 50-60 тонна продукция ошол эле бир жерден алып калышы ыктымал болуп калат да. Ошондой мүмкүнчүлүк болуп жатат вертикалдуу фермаларда. Перекуптарды да жасалма акыл алмаштырат. Перекуптардын ордун баягы ошол системалар, приложениялар басып калат да. Телеоператорлор, дрондор камераны сүйрөп, оператордун жумушун жасап калышат. Оператордон да мыкты. Кызматчыларды дагы көп учурунда тейлөөнү жасалма акыл жасап калат. Мамлекеттик ошол ММКлар, массалык маалымат каражаттарды блогерлер бүгүнкү күнү алар аттап кетип атат. Ушундай таасирдүүлөрү көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан блогерлердин таасири мамлекеттик ММКларга караганда, массалык маалымат каражаттарына караганда өстү. Ошон үчүн мамлекеттик ММКлар аябай кыйын абалда бүгүнкү күнү.
Анан модель кыздар да керек эмес болуп калды. Бүгүн эле ушул жасалма акылга таянган системалар кандай кааласаң кийимди бекитип койсоң бетине, ар кайсы кандай каалаган модель, электрондук модель кызга ошону толук кийимдин көрүнүшүн жасап, профессионалдуу аябай жогорку сапаттагы сүрөттөр жасап салып атат. Модель кыздар да керек эмес болуп калышы ыктымал. Анан тазалоочулар албетте роботтор менен алмаштырылат. Азырынча робот пылесостор бар. Бирок анын баягы дагы эле адамсыз иштебейт. Бирок бара-бара алар толук адамсыз иштеп калышы ыктымал. Малчылардын ордун дрондор да ээлейт. Бүгүн азыр тамашалап малчылар кээ бир дрон сатып алып, дрон менен кой эчкини кайтарат, кийин толугу менен дрондор кайтарып калат да. Тилчилер бүгүнкү күнү кереги жок болуп баратат. Дагы эле баягы эски уюмдар, эски адамдар дагы эле синхрондук тилчилерди жалдап атышат азырынча. Жакында бул нерсе толугу менен өзгөрөт. Синхрондук тилчилер толугу менен электрондук жасалма акыл менен алмаштырылат. Эми кандай кесиптер жакынкы келечекте аябай керек болот? Эң биринчи кесип дрондордун операторлору. Жакынкы келечекте согушта толук менен дрон менен башкарып калышат, дрон менен иш алып барып калышат. Ушул кесип аябай бүгүнкү Украинада өөрчүп атат. Бүгүнкү Кытайда да өөрчүп атат. Анан кийин ушул дрондордун операторлору, ар бир жерде дрондун оператору болот, ар бир аскер. Ошондо ар бир аскер өзү баягы өзүнүн жашоосун тобокелдикке салбай, биринчи алдыга дрондорду жөнөтөт. Анан дрондор түгөнгөндө гана өзү анан баягы салгылашка кирет да. Ошентип баягы бир адам бир нече адамдын күчүн өзүндө мындай топтойт. Экинчи, бул деген негизи ошо робототехниктердин жумушун мындай робототехника тарабындагы ар кайсы ушундай кесиптер аябай чоң талапка ээ болот. Анткени жакынкы келечекте ушул роботторду тейлеш керек болот, аларды проекттерлеп, алардын долбоорлорун чийип, аларды жасап, тейлеп, алардын түрлөрүн мындай ойлоп таап, ушундай иштегенге туура келип калат. Ошон үчүн жакынкы арада робототехниктер биринчи орунга чыгат. Инженерлер. Эң бүгүн дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күнү жасалма интеллект кайра мурунку 20-жылдын башындагыдай эле инженердик жумушчуларды биринчи орунга коет. Ушул нерсе кайра кайтарылып келатат. Инженерлер эң керек кесип келечекте. Негизи баягы өндүрүштүн баары, майда жана чоң өндүрүштүн баары акырындап ушинтип баягы 3D принтер жана автоматташтырылган сварка ушундай нерселер менен жасалып калат. Андан да кийин булар өстүрүлүп калат да. Бирок бүгүнкү күнү ушул кесиптер аябай керек болот да. Аябай керек болот. Анан жакынкы келечекте ошол сварканы билген кишилер жана 3D принтер менен иштеген кишилер аябай керектүү кесипкөйлөр болот. Эмкиси бул деген жасалма акыл менен баарлашып, жасалма акылдын промптторун түзүү адистери керек да. Ушул тараптагы адистер кийин көп жумушту жасап калышат. Алар деген ошол эле жасалма акыл менен сүйлөшүп, ага буйруктарды же мындай маселелерди коюп, көп жумушту өзүлөрү эле жасап коюшат жасалма акыл менен биргеликте. Ошол кесипкөйлөр керек. Немкиси болсо бул деген ноу код программисттер керек болуп калат. Жакынкы келечекте булар деген ошол эле жасалма акыл менен сүйлөшүп, аларга буйругун берип, буйругун тактап, ошол жасалма акылдын жардамы менен акырындап ушул көптөгөн системаларды жасаганга үлгүрүшөт дагы. Мындай жөнөкөй эски азыркы иштеп жаткан программисттердин башын аттап өтөт да, алдыга кетип калышат ушул ноу код программисттер. Эмкиси бул деген вертикалдык ферманы, гидропониканы өнүктүргөн, органикалык гидропониканы өнүктүргөн ошол ишкерлер, айыл кызматкерлери болот да. Булар деген ошол эле вертикалдуу фермаларды, гидропоникалык фермаларды түзүп, ушу кичинекей чим-чим жерден, мисалы үчүн 10 соткадан 1 гектардын өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди ошол эле 1 соткада 1 гектарлык кылып өстүрүп салат да, вертикалдуу. Ушул гидропоника бүгүнкү күнү аябай өөрчүп атат. Бүгүнкү интернетте көп мисалдар бар, өзүңөр кызыгып карап көрсөңүздөр болот. Эмкиси бул деген продукт инженерлер керек болот, аябай продукт дизайнерлер. Продукт дизайнерлер деген бул деген бир гана сүрөттү тартып койбостон,
анын аркасынан толук баарын ойлонуп туруп, инженердик системаларын ойлонуп туруп, жасалма акыл менен кеңешип туруп, ошондой 3D модельди түзүп туруп, ал 3D моделдин ар бир деталдарын ойлонуп туруп, аны текшерип, биринчи электрондук мындай системада текшерип, анан кийин ошол баягы автоматташтырылган заводдон аны жыйнаганга ушуна жетишкен адамдар болот да. Продукт инженерлер эң жогорку мындай продукт дизайнерлер эң жогорку элита болуп калат да өндүрүшчүлөрдүн. Ошол өндүрүшчүлөр, ушул продукт дизайнерлер абдан керек кесип болот. Жакынкы арада азыр деле керек кесип. Анан ушул логисттер, диспетчерлерди мындай адамсыз, айдоочусуз жүргөн ошол унааларды башкарган ушундай балдар, уулдар, кыздар болот. Булар деген өзүлөрү ошо жасалма акылдын жардамы менен күнү түнү диспетчерлик жумушту башкарып, ошол машинелерди жиберип, жүктөрдү ташып, ошол системаларды, жолдорду ушинтип эсептеп, ушинтип иштешет да. Аябай кыйын, аябай мындай логистиканын негизи, математиканы билген, инженердик нерселерди билген, жасалма акыл менен иштей алган ушундай уул кыздар аябай көп акча таап калышат жакын келечекте. Анан эң жакын келечекте керектүү нерсе, баарына керектүү бүт адамзатка, бул деген биоинженерлер. Бул эр азаматтар, бул айымдар адамдын денесин баягы толук изилдеп туруп, машинени изилдегендей, машиненин запчастарын жыйнагандай, чачкандай, ушундай абалга чейин жетип калып, адамдын кайсы бир органы ооруп калса, рак ооруп калса, органдарды бузуйса, ошол органдарды толук кайра лабораториядан өстүрүп, алмаштырып салат. Мисалы үчүн буту, колу сынса, сынган жерлерин биологиялык наноботтун жардамы менен сваркалап салат. Кандай оору сыркалып кетсе, генетикалык оору сыркоо болсо, ошол генетикалык деңгээлде ийгилишип, аны ушинтип адамды мындай сыркоодон мындай арылтып, дартына даба табакан ушундай аябай азаматтар, уул кыздар болот да. Анан биоинженерлер кошумча дагы мындайын айтканда, бүгүнкү күнү булар деген бир гана ушуну адамды оорулардан, сыркоолордон дарылабастан, алар дагы адамдын өзгөчө денесине сапаттарын да программалоого барганга жетишет да, үлгүрүшөт. Биоинженерлер бул врачтарды алмаштырат. Бирок врачтардын муктаждыгы ошо азайбайт ушуну. Бирок биоинженерлер ошол врачтардын эң жогорку элитасы болуп калат. Эмки кесип бул деген чоң маалыматты, аябай эбегейсиз маалыматты анализдеген уул кыздар. Бул уул кыздар мындайын айтканда маалыматтык серепчи деп аталып калышат да алардын кесиби. Алар деген жасалма акыл менен баарлашып, дүйнөнүн статистикалык информациясын жыйнап, ошол статистикалык информациясын мындай графиктерге айлантып, аларды окуп, түшүнүп, жасалма акылдан кеңеш сурап, ага кеңеш айтып, анын акырында баягы келечекти алдын ала көргөндөй, мындай көз ачыктардандай аябай эффективдүү адамдар болуп калышат. Көз ачыктар эгерде 100 айтканда биринде, экисинде так тийсе, булар болсо 100 айтканда 99 жолу так тийишет да. Анткени булар так маалыматты колуна алышат. Ошондуктан ошол маалыматтык аналитиктер жакынкы арада бул баягы программисттердин, бул баягы өлкөлөрдүн керек болсо статистикалык комитеттердин, жогун компаниялардын топ менеджерлеринин, мамлекеттик баягы чечим чыгаруучу ошо парламенттердин эң башкы ролду ойногон адамдары болуп калат. Маалыматтык кесипкөйлөр, маалыматтык серепчилер, аналитиктер бул деген дүйнөнүн элитасы болот. Ошол азыр деле кээ бир кесиптер абдан керек. Кайсылар? Бүгүнкү ошол мисалы үчүн аябай өнүккөн өлкөлөрдө эң керектүү кесиптер бул кароочу, сиделка. Мындайынан баягы карыган адамдарга же оорукчан адамдарга жанына туруп, баягы богун алмаштырып, тамагын иширип, массаж кылып, ушинтип караган кишилер керек. Балдарды караган кишилер керек, бейбиситер деп коет. Медайымдар абдан керек. Ошол эле баягы карыган адамдарга, анткени аябай жогорку өнүккөн өлкөлөрдө бай адамдар жогорку медицинага мындай өтүп, орточо классы узак жашап, эмгичектүү өлбөй,
Абышка кемпирлер деменция болуп акылынан арылса дагы, 90-80 жашка жетсе дагы тирүү баары бир ден соолугу аябай мындай биздин карыяларга караганда бекемирээк. Бирок баары бир алардын үстүнө кароо керек. Ошон үчүн алар бүгүнкү күнү эгерде силер ошо абышка кемпирлерди карап берем деп визага берсеңер, көп учурда сиздерди тез жумушка алышат да ошол өнүккөн өлкөлөрдө. Дагы ошол бала бакча кызматкерлери ошол дүйнө жүзү боюнча өнүккөн өлкөлөрдө керек абдан. Сварщиктер керек. Сварщик эгерде болуп туруп, эл аралык стандарттарды билип туруп, аны тастыктап, сертификат алып, анан 3-4 разряддагы сварщик болуп туруп, анан англис тилин окусаңар, мисалы үчүн, силерде Австралия, Канада, Америка Коошук Штаттарына колу бутуңар менен үзүп жулуп, визасыз эле эч кандай талапсыз эле алып кетишет. Бүгүнкү күнү сварщиктер дефицит. Энергетиктер керек, абдан энергетиктер керек. Дүйнө жүзү боюнча калктын саны өсүп, энергияны керектөөчү аспаптардын саны өсүп, ошол эле баягы телефондор, электромобилдер, ошол эле роботтор. Бүгүнкү күнү энергия жетишпей жатат. Тез арада эле 10-15 жылдын ичинде эле дүйнө жүзүнө энергия жетишпей калат. Ошон үчүн альтернативдик энергетиканы өнүктүрүш үчүн, жашыл энергетиканы өнүктүрүш үчүн дүйнө жүзү ушул энергетиктерге муктаж. Эгерде мындай жакшы бакубаттуу жашоо жашайм десеңиздер, азырдан баштап теплоинженер энергетик болсоңор, силердин жашооңор мындай булуттар болбойт да, асманыңар ачык, көк болот. Бизнесмендер бүгүнкү күнү ошол көп адамдар жумушсуз калат. Ал жумушсуз калган адамдар бирок өзүнүн жолун табышат. Бул деген майда, орто чакан бизнестер да, анткени көп учурда ошол бизнесмендер салык төлөөчүлөр болуп, өзүнө өзү жумуш жасап, элге жумуш жасап, ушундай кызмат кылган адамдар. Ушундай адамдарга бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча талап аябай чоң. Керек болсо ошо бизнесмен болуп туруп, майда ишкана уюштурам деп кайсы гана өнүкпөгөн өлкөгө барбасаңар, силерге ошо бизнес визаны жеңил беришет, 10 жылга берип салышат. Иште айланайын, иште деп, керек болсо кээ бир штаттарда субсидия да берип коет да, мисалы үчүн. Америкада болобу, Австралияда болобу, Канадада болобу, же башка жерлерде болобу. Анан бүгүнкү күнү блогерлер дүйнө жүзүнө керек экен, анткени блогерлер эгерде миллиондогон адамга ошо өзүнүн сөзүн жеткире алса, пикирин жеткире алса, алар аябай баягы маалыматты таратыш үчүн ушул кишилер бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө, мамлекеттерге керек. Ошол 100дөн ашык мамлекетте бүгүн блогердин визасы киргизилген. Эгерде блогер болуп туруп келсеңер, визаны эң жөнөкөй берет. Кел айланайын иште, биз жөнүндө айтып бер депчи. Ушундай нерсе бүгүн керек болгон кесиптер. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө, ошол бир нече жолу мен комментарийлеримде 6-7 адам ушул видеону жасап бергиле, кесиптер боюнча видео жасагыла дедилер. Мына жасадым, сиздердин буйругуңарды аткардым. Анда эмесе ошо страйк болойногула, бизнес план керек болсо бизге кайрылгыла, бизнес план жаздырганы, электроунааларга тезирээк өткүлө, жашыл энергетик болуп үйүңөрдү жашыл энергияга кошкула, күн батареяларды салып, коллекторлорду салып, эгерде кредит алам десеңер, жазсаңар болот комментарийге, силерге жазам кайсы жерден кредит аласыңар жашыл энергетика үчүн. Анан негизи ушул бакубаттуу жашоого умтулгула. Келечек аябай кызыктуу болгон атат, бирок оңой эмес, күчтүү болуш керек, билимдүү болуш керек. Кайра эле өткөн жылдагыдай эле жакынкы келечекте билимдүүлөр гана жеңет, караңгылар кул болуп калат да. Ошон үчүн билимдерге умтулгула. Андай эмки видеолордон дагы көрүшөбүз, сүйлөшөбүз.